Ноокат районунда коронавирусту дарылоодо жаңы ыкма колдонулууда. Анын эң натыйжалуу жана муктаждык күч болуп турган ыкмасы бул кычкылтек станциясы. Учурда кычкылтек тутуму оорукананын 150 негизги бөлүмдөрүнө орнотулуп, атайын 3 тоннага чейинки жабдык коюлган. Бул системаны оорукананын башкы дарыгери Асамидин Марипов өздөштүрдү. Кошумча кычкылтексиз бейтапты дарылоо мүмкүн эмес. Сыноодон өткөрүүдө бул ыкма төрөт учурундагы операцияларда колдонулган. Анда сүйүлтүлгөн кычкылтек 100% жогорку эффектти берген. Бул системанын концентратордук аппараттан айырмасы берилген кычкылтек 99,7% тазаба. Коронавирус дарылоодо эң негизги бул адамды кислородко тойгозуу болуп эсептелет. Мына ушул дүйнө жүзүндө проблема да. Айрыкча биздин Кыргызстанда кислород менен тойгозуу азыр проблема номер 1 болуп турат. Мына Кыргызстан боюнча көпчүлүк ооруканаларда бүгүндө ошо кислород жетишпей, жанагы концентратор аппараттар менен иштеп атат. Конечно, ал концентратор аппарат жеңилирээк ооруларды кислородко тойгозушу мүмкүн, бирок оорулардын бардыгы бүгүндө баягы давление менен келген, турбадан келген кислородко муктаж. Айрыкча муну биз каяктан алдык? Биринчи ушул ооруларды дарылоодо баягы давление менен келген таза кислородду биз биринчи жаңы төрөлгөн, ара төрөлгөн балдарга колдонгонбуз. Ара төрөлгөн наристелердин көпчүлүгү кычкылтексиз кыйналат. Жаңы система бул наристенин дем алуусуна жана өпкөнүн калыптанышына 90% өбөлгө түзүүдө. Асамидин Мариповдун ийгиликтүү тажрыйбасына Польша өлкөсүнөн келген 10 дарыгер кызыгып окуп кеткен. Учурда зарыл болуп турган сүйүлтүлгөн кычкылтек станциясынын башка ооруканаларга орнотуу колго алынууда. Кыргыз өкмөтүнүн токтомуна жараша Нарын Бишкек инфекциялык ооруканасына курулууда. Гансидеги 1000 орундуу изоляцияга дагы дарыгер буйрутма алган. Көп чыгымды дагы талап кылбайт. Мына трубка аркылуу мындай жетки кислород келген, ушул ар бир палатага коюлган да. Мына азыр көрүп атасыздар, мына суюк кислород аппарат боброо аркылуу жаш бала келет. Ушул эле кислородду мына аппаратура улап койсо болот. Ушунда балага жана ооруларга каалаган көлөмдө, каалаган басымда берген болсок, организм тоет дагы. Организмдеги биринчи муктаждык чечилет. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө райондук оорукананын 5 корпусунун ичинде 150 ар бир мындай аппарат точка койдук. Бул деген сөз 150 ооруду бир моментте кислород менен камсыз кыла алабыз да. Ооруканада коронавирусту дарылоодогу дагы бир ыкма кан. Бул жерде илдеттен айыгып чыккан бейтаптын каны алынып, оор абалдагы бейтапка куюлат. Ооруканада жалпысынан 30 коронавирус жуктурган бейтапты дал ушул ыкма менен дарылаган. Кытайда вирусту жеңгендердин канын жаңы жуктургандарга куюу жолу менен адам өмүрүн сактап калган учурлар белгилүү болгон. Бирок жаңы ыкманы пайдаланууга башка өлкөлөрдүн дарыгерлери батын алган эмес. Ал эми Кыргызстанда ийгиликтүү ишке ашырган дарыгер Асамидин Марипов болуп калды. Изилдөөдөн өткөн кан бейтапка 1 же 3 жолу куюлат. Аймактык оорукананын кан борборунда 1 жылга жетиштүү плазма даярдалган. Бир жолу обязательно куйган болсок, ал сөз эффект бергенин биз көрдүк. Мына 30га жакын адамга куйдук. Даже биз Бишкекке даярдап берип, самолетто Бишкекке жибердик. Оштон болсо бир 10-15 кишиге бизден алып кетти. Ушул жаңы ыкма, бул ыкма менимче ушу Кыргызстан боюнча жайылып атат азыр. Мына көбү сурап атат, эми көп район шааларда муну киргизиштен коркуп атат. Мындайча айтканда, эгер ошол плазмалар көрдүңөр, мына плазмалар өтө көп запас. Бизде бир жарым жыл, 1 жылга тете турган запас даярдап алабыз да, ар бир группадан. Мына ошол жерде ошондой эле кандын бул плазмасы, бу жерде мына ер массасы. Мындай ер массалар өзүнүн группасы да. Учурда аймактык ооруканада 163 бейтап дарыланууда. Анын 14-үнүн абалы оор. 25 миллиондук дары-дармектин кору жана тажрыйбалуу медиктер бар. Илдет менен күрөшүүдө кыйынчылык жок дейт башкы дарыгер. Мамлекет жана коомчулук ак халатчандарды ар тараптан колдоп жаткан учурда артка чегинүү мүмкүн эмес. Келип аткан кислородду баягы бипап аппараты дагы өзүнүн давление менен түрткөндө баягы ооруп аткан коронавирус оорусун адамдын өпкөсү кадимкидей толук түрдө жайылат. Ооруп жаткан өпкө ооруганда ал баягы адам аянат дагы 30% гана иштеши мүмкүн. Ал эми бипапты улаганда бул өпкө 100% жайылат. Мына 100 кислородду жана концентратор алып беришти. Дагы келатат. Москвадан иштеген ноокатты кыз келиндер дары-дармек жиберди.
Мына Турциядан азыр биздин ушул Бишкекте жашаган жаштарыбыз жана БИПАП аппараттарын салды, мына бүгүн же келатат. Ушундай жакшы жардам болуп атат. Анан конечно, эл ушундай жакшы жардам берип атса, биз иштебей койгонго такыр акыбыз жок экен да. Ошон үчүн биз шыктануу менен иштеп атабыз. Анан Кудай кааласа бул иштин аягы жакшы жыйынтык берет деген ниеттебиз. Асамидин Марипов COVID-19 менен күрөшүүдөгү иши менен 3-даражадагы Манас орденине татыган. 70-тен өтүп калган эмгек сиңирген дарыгер медицина тармагында жаңы ачылыштарды жасап келет. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Мына бүгүн биз Ноокат райондук аймактык ооруканасынын трансфизиология жана кан куюу бөлүмүндө учурашып атабыз. Мына биз ушул областта эң чоң трансфизиология бөлүмү. Бул жерде мына иш үстүндө көрүп атасыздар, жылына ушу муктаждык бизде 300-400 адамга кан куюлат. Ошонун ичинде мына азыр көрүп атасыздар, кезектеги донордон кан алынып атат. Бул жерде мен жана да айтып келдим, ушул азыркы замандын талабына жараша коронавирус инфекциясына оор түрлөрүн дарылоодо экинчи ыкма бул ооруп чыккан адамдардын канын алып, бир группада анализин текшерип, бир сутканын ичинде биз даярдап беребиз. Ошону ооруларга куйганда, конечно, мүмкүн болсо 3 жолу, болбосо бир жолу обязательно куйган болсок, ал сөзсүз эффект бергенин биз көрдүк. Мына 30га жакын адамга куйдук. Даже биз Бишкекке даярдап берип, самолетто Бишкекке жибердик. Оштон болсо биз 10-15 кишиге бизден алып кетти. Ушул жаңы ыкма, бул ыкма менимче ушу Кыргызстан боюнча жайылып атат азыр. Мына көбү сурап атат, эми көп район шааларда муну киргизишине коркуп атат. Мындайча айтканда, эгер көп түшүнгөндөр жасады, эгер корккондор же болбосо муктаж болгондор бизге кайрылса же келип көрүп кетсе, биз аларга сабак бергенге, жардам берген даярбыз. Мына bizde öte çoğun mına şundan мүмкіншілік бар. Мына берді көріп атасыздар. Kandı запастар, лабораториялар. Kandı plazmadan bölüp береді. Мына Бишкектен шығады şu немелер. Мына берді ошол плазмалар көрдүңөр, мына плазмалар. Өтө көп запас. Bizde bir жарым жыл, 1 жылга жете турган запас даярдап алабыз да. Ар группадан. Мына ушул жерде ошондой эле кандын бул плазмасы, бу жерде мына ер массасы. Ер массалар өзүнүн группасы. Мына болсо жүгүлөр бияга. Бу жерде уже даяр. Даяр мына СЗП обследование уже даяр деген сөз да. Мына ачабыз. Бу жерде мына золотой запас. Тартылсаң болот мына. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү группа. Уже даяр. Мунун астында да бар. 1-2 айлык запас берилет. Анан бул азайган сайын утуру донорлор деседен толуктап текшерип, бүт анализдерин чыгарып даярдап турабыз. Мына ар бир пакет. Анда аты жөнү, качан текшерилгени, группасы толук түрдө жазылат. Ушундай эле кандын мына жакта кызыл түрлөрү, мына ер маса деп коет, мына кандын кызыл түрлөрү, мына ар бир группа жазылган. Группадан коюп койгонда. Бул да запас 1-2 айга демалып жетет да. Так, бу жерде ушу канга керектелүүчү реактивдер, мына реактивдер, мына текшерет, группаларын текшерет. Конечно, бул кан менен иштөө өтө кыйын. Бул жерде такыр адашпаш керек. Адашкан болсо адамдын өмүрүнө чоң зыян келтирилет да. Ошон үчүн биз врачтарды, сестраларды специалдуу окуулардан жылын өткөзүп, аттестациялуу даярдап турабыз. Анан мындан тышкары ушул эле иш менен бүт хирургдар, акушер-гинекологдор ушул ишти алып бара алат. Баягы өз билим-бир алмаштыруу деген принцип бизде өтө жогору деңгээлде да. Себеби артында окуя болушу мүмкүн да. Согуш болуп кетсе, биз азыр эми согуштабыз да. Коронавирус менен күрөшүү бул 3-чү дүйнөлүк согуш болуп эсептелет. Биз эми ошол коронавирусту сөзсүз түрдө жеңип, ушул 3-чү дүйнөлүк согушту адамзаты үчүн чоң пайда алып келиш керек. Вирустарды талкалаш чечилбейт бүгүнкү күндө. Ошондо сөзүңүз баралчы, бул жерде ошо бир кислородный система бул биринчиден чыгымды да азайтат. Экинчиден бул таңкыстыкты жоюп атат. Мына мисалы адамдын өмүрүн да. Мына бизде бир күндө 150 баллон кислород кетет экен. Баягы 200 кг, 150. Аны ташып алып келип, куюп, ордуна койгон үчүн 20 адам чарчайт. Эгерде жана резервуарда келсе, мисалы 1 тонна
кислород келген болса, бұл 150 баллонды алмаштырады да, бұл машина алып келеді, құйып қояды. Ал өз испарение болады, бере береді, қашан төггенде келіп қайра құйып қояды. Но бір жұмада мына бізде ору 300-ден ашық, ошон үчүн бір жұмада бір жолы келіп құяды. А так баллон ташығанда бұл практически атқарышқа өте қиын нәрсе да, бұл экономикалық жақтан өте чоң эконом болады. Тейлөө, анан негизгиси кислороддун сапаты 99,7% кислород, чистый кислород берилет да. Ушул ыкма менен биз Кудай буйрса ушул маселени чечип атабыз. Эми кийинкисин наракта айталы.